Эми мен бул комузду атамдан үйрөндүм. Ушул атамдын өнөрүн таштабайын деп, же мен атага жакынмынбы, билбейм, башкача. Эки эжеме үйрөтсө дагы ушулар үйрөнө албай мен үйрөндүм. Ошону Кудай кааласа алып келип окуга тапшырып, ушунун жолун жолдоп ырдап жүрдүм. Бирок ырдабай калган күндөрүм да болду. Үйдө турдум. Ошо биринчи орунга мен ошо ырды эмес, семьяны койгонмун. Ошо учурда 4 балам, 1 кызым, 4 балам бар. Ушу балдарымды багам деп ырдабай калганмын. Бирок бул ырдап турбасаң кандайдыр же жүрөк оорулуу болосуң, же бир ооруга чалдыгасың да, бул же ырдын оорду бөлөк да. Же ырдаш керек, же ыйлаш керек, же урушуш керек. Ушундай нерсеге жетилет да бул. Кимге айтып күйүтүмдү, кимге барып өтүнөм. Комуз мен үчүн бул менин эмблемам десем да жарашат. Менин кандай сыймыгым десем да жарашат, менин куралым десем да жарашат. Себеби мен комузсуз эч жерге барып ырдай албайм. Бир жерге чакырса комузум жок деп кетип калган күндөрүм болду. Мен ырдап атканда, мисалы өзүмдүн турмушума байланыштуу ыр болсо, кадимкидей ыйлап эем. Ыйлап, ушундай эме болуп кетем да. Анан кээ бир ырларды көбүнчө мындай дос чарларыма, муну жерге эртең чакырсам, мунун ырдап берейин, ушу жакса керек, муну жерге барсам, мунун ырдап берсем, ушу жакса керек деп, мындай эме кылып, ырды да ошо карап жаттайм да. Көбүнчө ошо маанилүү, мазмундуу турмуш жөнүндө, ата-эне жөнүндө, бала жөнүндө ырларды көп жаттайм. Шыктанамын минип кыял кемесин, чалкып жаткан кандай укмуш немесин, караныңдан кармай каладым, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Аял катары аябай бактылуумун. Себеби Аллах Таала биринчиден мага өнөр берди, эми өмүр беришин тилейм. Экинчиден балдарды берди. Кызартып кызды, агартып уулду берди. Мен өтө бактылуумун. Ырдасам, адамга оюмду жеткире албасам, ыр аркылуу жеткизем. Ыр аркылуу мындай сүйлөйм да. Анан өзүм мындай жашык адаммын. Көп мындай ыйлаганды жакшы көрөм да, ыйлай берем. Ырдай да берем, ыйлай да берем, ушундай.